Кыргызстанда 4 министр bir күндө кызматтан бошотулду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев жана энергетика министри Доскол Бекмурзаев иштен алынды. Көп өтпөй Текебаев транспорт жана коммуникациялар министринин Алтынбек Максутов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин Уланбек Мамбетакунов, билим берүү жана илим министринин Талайбек Ибраев, энергетика министринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Ал арада жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутаттар Текебаевдин талапкерлигин жактырды. Башталган иштин баарын айына чыгарабыз. Анан буюрса ошо корректировка кылып та ошо карайбыз ошол жумуштун баарын. Анан ошол башталган ишти айына чыгарабыз да ошол эң негизги максат. Буга чейин эки министрдин үстүнөн кылмыш иши ачылган. Бейшеналиев пара алууга шек саналып 2 айга камакка алынган. Ал эми мурдагы энергетика министри Доскол Бекмурзаевка башкы прокуратура кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогон. Министр тармакта адис эмес кызматкерлерди чет өлкөгө жиберип, мамлекеттин каражатын ысырап кылган. Аны менен катар курулуш иштеринде 15 миллион сомдон ашык зыян келтиргени айтылат. Бир эмес бир нече министрдин кызматтан алынышы коомдо түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга такай байкоо салып келген эксперттер оболу кадрдык тандоо туура багытта жүрүшү керек деп сыпатташат. Ошон үчүн президенттин чечими туура эле. Себеби ал коррупция менен күрөшөбүз деп баарын айтты. Эч кимди аябайм деди. Аябай айтып. Жасасын макул. Ким күнөөлүү болсо мыйзам буюрса ал жооп бериш керек. Ал жанагы улутуна, жынысына, кызматтык абалына карабаш керек да. Анан коомдон тууган урук деген бар. Алар сөзсүз ой бул таза болчу, анан мындай болчу дейт. Таза болсо эмне үчүн акча алат? Мүмкүнчүлүк берди, эмне үчүн иштебей атышат? Бардыгын кадрлар чечет. Кадр жакшы болсо, жакшы реформа болот. Жакшы реформа болсо, өнүгүү болот да. Анда транспорт жана коммуникациялар боюнча экс-министр Эркинбек Осоев жана маданият тармагынын экс-министри Азамат Жаманкулов өз арызы менен кызматтан бошотулду. Эске салсак, буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалып кызматынан кеткен. Ошондо 5 айда 5 министр кызматынан кетип жатат. Алмагүл Эркебай кызы, Билек Мусаев, Ош ТВ.